Микрофон турган жери кандай экен? Машалла. Бир видео көрдүм эле. Ал видеодо бир адам айтат, сен бир жумушту баштаганыңда сени бар жок тааныштарың, өзүңдүн туугандарың, жакындарың бул эмне кыла алат экен деп карап турушат дейт. А чужой адамдар болсо сага жардам берет дейт, поддержка кылат дейт. Сага ишенет дейт чужойлорчу. У тебя все получится деп мотивациядан берет дейт. Анан качан сен ийгиликке жеткенде, бул чужойлор еще сенин келип товарыңы алып, бир нерсе жумуш баштаган болсоң, келип акчаларын берип поддержка дагы кылып кетишет дейт. Атайын сага келдик депчи. Адес жакшы кылып атасың, бар жогу сонун кетип атат деп. Анан сен уже бар жогун жолго түшүрүп алгандан кийин, баары сонун болуп калгандан кийин, анан жакындарың, анан айланаңда пайда болот дейт. Сенин тапканыңы чогуу отуруп жегенге уже жакындарың келет анан дейт. Аягында чужойлор жардам берет, жегенге келгенде өзүң жакындарың келет дейт. Ошого бир жумуш баштап атканда, кече өзүм эле досум панаманы мындай тери болуп турат да, ушуну кийип алып чалсам, досум любой нерсе кийсең жакшына жараша берет а. Сен башыңа эптеп эле бир нерсени мындай эле кондуруп койсоң деле жакшына жараша берет десе, ошонун сөзү мага кадимкидей мотивация болду да. Кадимкидей сүйүнүп, кубанып, кечке чейин жакшы маанайда жүрдүм өзүнчө элечи. Өзүңдүн жакын адамың бар го, жакын адамыңын бир сага кылган поддержкасы 2 эсе, иногда 10 эсе күч берет да. Ошол эле адамдардыкы 2 эседен 10 эсеге чейин күчүңдү дагы алат. Сенин дагы кылып карап турсачы бир жумушту баштаганыңда. Анан жанагы блогерлер айтса, лайк баспайт менин тааныштарым неге десе, койчу эме тааныштарым лайк баспайт деп эле ишти кыла берчи дейт элем. Ошо тааныштарыңы лайк басканы сага мен сени көрүп атам, молодец, красавчик, ишти кыла бер деген экен да. Жөн көрүп, бирок калтырбайт, бирөөсүн дагы калтырбай көрүп турушат, мындай кылып, эмне кылып аткан деп. Өзүңүздөрдүн жакыныңыздарды колдоп жүрүңүздөр туугандарым. Баарыңыздарга ийгилик. Тарга тар дүйнө, кеңге кең дүйнө. Кенен болгула иншалла.